Минкаптын төрагасы Акылбек Жапаров Вайлберс компаниясынын негиздөөчүсү жана башкы директору Татьяна Бакальчукту кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар электрондук коммерцияны өнүктүрүүнүн келечегин жана Вайлберс базарынын алкагында кызматташуу мүмкүнчүлүгүн талкуулашты. Мындан тышкары тараптар эл аралык сооданы, анын ичинде интеграциялык бирикмелердин алкагында өнүктүрүү үчүн салык жана бажы системаларын шайкеш келтирүү маселелерине өзгөчө көңүл бурушту. Акылбек Жапаров белгилегендей, министрлер кабинети чакан бизнести өнүктүрүү үчүн бардык күчтү жумшоодо, өзгөчө ата мекендик продукцияны экспорттоого тиешелүү болсо. Анын алкагында Кыргыз Республикасынын улуттук почта оператору Кыргыз почтасы менен кызматташууну өнүктүрүү маселелери талкууланды. Өз кезегинде Татьяна Бакальчук Кыргызстандагы жеңил өнөр жайынын өнүгүшүнө жогору баа берип, Кыргыз өндүрүшүнүн товарлары Вайлберсте өзгөчө орунду ээлегендигин белгиледи. Кыргызстандын өкмөтү чакан бизнести өнүктүрүү үчүн абдан жагымдуу шарттарды түзүүдө. Бул жеңил өнөр жайынын уникалдуу кластери. Айрыкча үйдө олтурган кыз-келиндер тигүүчүлүктү гана үйрөнбөстөн, жасаган буюмдарын сатып, сооданы дагы үйрөнүшкөнү кубандырат. Бул абдан чоң иш, деди Татьяна Бакальчук. Тараптар инвестициялык долбоорлорду талкуулашты. Тактап айтканда, компания Чүй облусунун аймагына ири логистикалык борбор курууга кызыктар экенин билдирди. Минкаптын төрагасы мамлекеттик органдардын жетекчилеринин эшиги инвесторлор үчүн 24 саат 7 күн ачык экенин белгилеп, президенттин Чүй облусундагы ыйгар муктуу өкүлүнө логистикалык борборду куруу боюнча бир нече варианттарды сунуштоону тапшырды. Белгилей кетсек, Вайлберс компаниясынын негиздөөчүсү Кыргызстанга 23 июнда Бишкекте өтө турган электрондук сооданы өнүктүрүү форумуна катышуу үчүн келген.